Assalamualaikum dostlar. Barыңардың oradan қабыл болсын. Ассалаумалейкум. Құрметті достар, құрметті қырғыз елім. Үнім қандай шығып жатады, жазып қойсаңыз сұраныш. Бүгін бір жүректі болған шындықты айтайын деп шықтым. Бұл шындықты айтпасам жүрегім жарылып кетшідей бүгін. Үнім қандай шығып жатады, жазып қойсаңыз достар, сұраныш. Азыркы боло турган түз эфирдин максаты бул Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Улан Пиримов жөнүндө болот. Урматтуу, бул кайрылуум менин жеке кайрылуум. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, биз ушундай кыргыз эли сизге ишеним артып коррупция менен толук күрөшүп жатканыңызды көрүп атабыз. Анан менин бул түз эфирге чыкканымдын себеби төмөнгүчө. Улан Пиримов деген Жогорку Кеңештин азыркы депутаты, мурунку Биримдик партиясынан депутат болуп, кийин төңкөрүштөн кийин ушундай бир мандаттан айрылган, жалпы кыргыз элинин байлыктарын, Тоо кендеги байлыктарын, жалпы элдин байлыгын менчиктештирип, ошактан көмүр касып, ушундай бир Кыргызстандагы бай манаптардын катарына кирген бир депутат десем жаңылышпайм. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, биз кыргыз журту өзүңүздөр билесиздер, мындай тоо кен байлыктары бир эле кишинин менчиги болбош керек да. Улан Пиримовдун бул тоо кен байлыктарында кандай кылып жеткен, ким аркылуу жеткен, бул жалпы элге маалым эмес. Бирок мен ушуну бир так айтып бергенге бир аракет кылайын. Улан Пиримов деген бул Ахматбек Келдибеков Жогорку Кеңеште төрага болгондо, ошол аркылуу Ахматбек Келдибеков аркылуу ушу тоо кендеги ушу көмүр казууну менчиктештирип, анан кийин Ахматбек Келдибек Ахматбаев беле, Ахматбеков, ошо Келдибеков жумуштан кеткенден кийин бул Икрам Емельяновго жабышып, ошо көмүр каскан кенин сактап калуу максатында жабышып, Икрам Емельянов менен кадимки эле айтылы шопур менен ушундай бир өнөктөш болгон киши. Анан кийин Икрамдын багыттайып куту качкандан кийин кадимки эле Алмамбет Салиев деген Сооронбай Жээнбековдун президенттин аппарат башчысынын орун басары менен коюн колтук болуп, күнүнө кафеден чай ичип, тамак ичип, ал кишини жандап калган да. Анан кийин ал кишини жандап бүткөндөн кийин бул Бабановго өтөт. Бабановго өтүп, ушу Бабановдун кандайдыр бир өнөктөш болуп, ушу тоо кендерди сактап калуу максатында бул Улан Пиримов деген любой бир жолду таап, мындай принциби жок депутат, принциби жок саясаткерни көргүзүп, өзүнүн жеке дүйнөсүн сактап калыш үчүн кимдерге гана мындай айтканда саясий дорожка болуптур. Анан кийин ушул биз Кыргыз Республикасынын мындай мыйзамдарын өзүбүз колдонуп, ушуга окшогон Улан Пиримовго окшогон тоо кендерди чыгарып алган ушундай бир каракчай, мындай кыргызча айтканда каракчылардын байлыгын текшерип, ушундай бир
байлықтарды кайра мекенге кайтарсак болбойбу? Жалпы элдин байлыгы бул. Эмне үчүн Улан Пиримов жалпы элдин байлыгын колдонуп, байып, калган эл өзүнүн мекениндеги тоо кендердеги байлыктарды бир кишинин жеке колуна сатып алыш керек? Бул кандай? Улан Пиримов деген биримдиктен депутат болуп, Сооронбайдын колтугуна кире качып, Асылбектин колтугуна кире качып, Алмамбет Салиевдин колтугуна кире качып, мына ушундай эме менен, жол менен бул ушу байлыктарын сактап келет. Урматтуу президент, буну бир жеке өзүңүз көзөмөлгө алып, Камчыбек Кыдышаевич ушул Улан Пиримовдун тоо кендеги жана көмүр казуу ушул фирмалардын баардыгын кайра мекенге алыш керек. Канча жылдан бери ушу тоо кендерин казып, эбегейсиз бай болуп, Кыргызстандагы бир 100 бай болсо, ошонун катарын толуктаган бул мамлекеттик көмүр ишканаларын менчиктеп, ушул байлыкты топтогон киши бул. Ушунун байлыктарын жакшылап бир өзүңүз көзөмөл кылып, ушуну бир аягына чыгарып берет деп толук ишенем. Анткени коррупция менен күрөшүү азыр катуу болуп жатат. Коррупция менен күрөшүүдө Улан Пиримовго окшогон мындай коррупцияга чекесине чейин малым кылган адамдар эч качан жогорку кеңеште отурбаш керек. Алардын орду түрмөдө. Биз Улан Пиримовдорго окшогон мынакей жогорку кеңеште азыр бир мен санап бере албайм, бирок өзүңүздөр да билесиздер, 40ка жакын депутат отурат да. 40ка жакын депутат отурат. Ушундай булганган, партиядан партияга секирген, принциби жок, мындай мамлекетке зыяны бар, бирок пайдасы жок депутаттар отурат да. Мына биз ушундай окшогон коррупцияга малынган, бирөөнүн тилинен чыга албаган, жеке өзүнүн байлыктарын сактаган депутаттардан арылбасак, биз эч качан алдыга бир кадам дагы таштай албайбыз. Анткени бийлик менен кайсы бийлик келбесин, ошолордун тилин таап, ошолордун эбин таап кеткен депутаттардан биз өзүбүз дагы сак болушубуз керек. Буларды шайлабашыбыз керек. Урматтуу Камчыбек Кыдышаевич, кокус түз эфирин кайрылуун көрүп калган болсоңуз, жанагы кустурганда абдан жакшы кустурасыздар. УКМК мыйзамынын негизинде ушу кишини кустуруп койсоңуздар, бир областтагы мектепти, садикти ушул жалгыз эле Улан Пиримов салып коет. Анткени буда ошончо байлык бар. Канча жылдан бери көмүр кендерин казат. Мындай бир отчету жок да. Балким баягы мыйзамга туура келген майда чүйдө налогторун төлөп коюшу мүмкүн. Бирок жеке калтасында аябай бай манаптар арасына кирип калды азыр Улан Пиримов деген. Урматтуу достор, ушул эфирди бөлүшүп коесуздар деп толук ишенем. Баарыңыздарга орозоңуздар кабыл болсун, жакшы амандыкта бололук, мекенибизде тынччылык болсун, токсулук болсун. Улан Пиримовго окшогон коррупцияга чекесине малынган депутаттар аз болсун. Баарыңарга рахмат.